Кыргызстанда карапайым элди кимдер гана тонобойт. Бажычысы баш болуп, коопсуз шаар, жол министрлиги төш болуп, жада калса эми парковкадан да мыйзамсыз миллиондорду чыгарып кетип жатышат. Ушундай иш карапайым жөнөкөй парковщиктердин колунан кантип келсин деп турсаңыз керек. Анализиңиз туура. Себеби бул иштин артында мэриянын үлкөндөрү турат. Бүгүн биз сиздерге парковкадагы мыйзамсыз жагдайларды тизмектеп беребиз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Улукбек Карыбек уулу. Биз менен болуңуздар. Биз эмнеге мында финат айлык албасак 5000 деп ар бирибизге абышет эткен 5000 сом 5 тыйын көрүлөбүз. Түркелде ошо менен 1 ай жүрдү, 2 ай жүрдү, өтүп кетти. Көрсө убакыт өтүп атыптыр. Ты блогер, я знаю тебя. Свой телефон убери. Убери телефон. 1 январдан баштап бесплатно болуп парковкалардын бардыгы. Не кылып атат экен? Кол көтөрбөңүз андай. 2021 жылы Бишкек шаарынын казынасына дээрлик 22 миллион сом каражат түшпөй калды. Бул фактыны аныктаган биздин колубузга жашыруун делинген документ дейди. Ага ылайык Бишкек парковки стоянки муниципалдык ишканасына ички аудит жүргүзүлүп, анда ондогон мыйзам бузуулар аныкталган. Ошентип сиз парковкага деп төлөп келген каражатыңыз шылуун чиновниктердин амалдуу ыкмалары менен жок болуп келген. Алар бизди кантип алдашат? Мисалы 18 муниципалдык парковкада 1928 авто токтоочу жай болсо, алардын дээрлик 442 орундугу эсепке алынган эмес. Жалпы жолунан бир күндө 7579 автоунаа кирип чыкса, болгону алардын 2599 отчетко алынып, 4980 автоунаадан түшкөн каражаттар сол чөнтөккө солонгон. Мындайча айткандай, ар бир экинчи автоунаадан төлөнгөн каражат кимдир бирөөлөрдүн олжолуу бизнеси болгондугун ички аудит тастыктап турат. Бирок биз күбө болгон жагдайда мекемеде эсепке алынбаган каражаттар мындан 7 эсе жогору. Суроода токтосоңуз, бухгалтерга да орто сайга канча сиз эме берчилеңиз моундай пачка талон бир айда? Негизи бир күнгө бир 8 штуктан кетчү. Орто сайга? Орто сайга бир күнгө. 8 штук. 800 штук это 800. 800 эме. 800 штуктан канча сом? 25 көбөйтсөң канча? 20 миң болуп кетти. 20 миң, сиздер 10 миң сом алчылыңыздар. Күнүнө 10 миң сом бересиздер. Жок, бул 2 күндө келбейсиз, муну 1 айга эле берип атпайсыңарбы? Канча берет? Бригадир катары 10 эле штук берип коет, кээде 5 штук. 1 айгабы? Журналда бар, карап койсоңор болот, журналда. Карап койсоңор болот, журналда. Бул талон. Ошондо болуп калабы? Жок, план менен берилет. Жок, план 160 деп атасыз, талонда 10 деле болот, 25 эле миң болот. Айына булар 160 миң сомдон төлөчү экен. Ооба, 160. Азыр кассовый чектерде. Бунунузда 10 берсеңиз 25 миң сом болот. 25 миң эле сом болот. Калганын кантип булар төлөчү эле деген. Мындай бухгалтерияда эме барбы? Ошону сурап алсам. Ответчик. Человеческий факторда элдер өздөрү кездер сурабайт, мисалы чек. Кандай сурабайт? Акчасын берип коет. Талонун бакпаса сурабайт. Ал башка маселе, бирок бухгалтериядан кантип өтөт, юридикалык бухгалтериядан кантип өтөт. Урматтуу бухгалтер бери айтып койсоңуз, бухгалтериядан кантип өтөт? 160 миң сиздерге төгүп атат, бирок сиздер 25 миңге эле квитанция берип атасыздар. Сизге ошончо берип атпайбыз, кээ бирөөлөр алат, кээ бирөөлөр албайт, ошол. Сен бухгалтерияда андай болбойт да. Бул көрүнүш Орто сай базарынан аныкталды. Көмүскөдөгү бизнестин бул ыкмасы мэрияга абдан жаккан көрүнөт. Анткени архитектуралык жана жер пайдалануу мыйзамдарын көзгө илбестен баскынчылык менен иштеп келе жаткандыгында. Аты жөнүм Улукбек, главный специалист отдела рынка земли. Азыркы күнү мэрия тарабынан 7 токтом даярдалып берилди, уже бекитилип берилди. Анан 16сы азыр долбоордо даярдалып, долбоорун дайын. Толук бүтө элек. Толук бүтө элек. Эч кимге болбойт да. Жер только бир документтин негизинде гана колдонгон болот да. Бизде ошону айтып атпайм, бизде ал жана кантип колдонуп атат, ал боюнча маалымат жок экен пока. Биз өзүбүздүн ишибиз менен. Кантип маалымат жок? Бу жерде өзүңүздөрдө маалымат бар. Маалымат бар, бирок ал жерде колдонуп атабы, колдонгон жокпу, бизде ал боюнча маалымат жок. Бишкек парковки стоянки муниципалдык ишканасына таандык делинген 25 парковка, 13 стоянканын болгону 7-өсүндө гана тиешелүү документтери бар. Мындайча айтканда 31 жерди мыйзамсыз басып алган. Мыйзамсыз басып алуу мэрияда нормалдуу эле көрүнүшкө айланып калган. Мыйзамсыз жерде турасыңар, түшүнүп атасызбы? Мыйзамсыз жерде турасыз. Чыгып кетиш керек, Артын ойлоп атат, нерсеничи? Биз артынан турабыз. Биз мына расставление болобуз, КЧПга өткөрүп беребиз. Ошол промежутокко документ даярдаш керекпи? Тилек. Жок, силерде документ даярдаш керекпи? Ооба, документ даярдагыла. Парковкаларды ким башкарат? Мына шаардын ичинде эч ким башкарбай эле жакшынакай жашап атат. Мына могу жердин баары башкарылбай эле турат го. Айда болсо рентабельность жокпу? Ошон үчүн мына суббота, воскресенье, понедельник күнү эч ким башкарбай эле жакшынакай ош базар иштеп атат.
Ортосайский рыноктор иштеп атат. Анткени пандемиктен баштап договор менен кишилер кайта ордуна кирет. Ошолор барып тазалап туруп атат, карап атат да. Несин тазалайт? Тазалай турган ал тазалык тазалайт. Айтчы, булардын договорунда ким тазалайт экен? Ошол иштеп аткан жерин өздөрү тазалайт ушулар. Несин тазалайт? Участокто ошо парк. Несин тазалайт? Эмнесин тазалайт? Шыпырат болун ошо эмесин. Шыпырбайт эч ким. Сиздерге МПга ушундай полномочия бергенби шыпыргыла деп? Шыпырга берсин, мен шыпырайын эшиктин Жок, сиз мына түшүнүп атасызбы? Договорду карасың, договорду. Жок, договорду карайлы. Көргөзүлгөнбү? Ушулардын полномочиясына кирген. Шыпыргыла деген. Сен да калып кайтып атасың. Тазалыкты кармоо мендеби? Тазалык деген жок, эшиктин алдында. Маке, мыйзамга келиңизчи. Мыйзамга келиңиз. Бул жерде мынакей парковщиктер шыпыргыла деген эч нерсе жок. Парковщиктин шыпыр деген эмес. Эме болсо ошол жакта таза карма деген жер бар. Таза карма деген. Таза кармаганда эмне кыласың шыпырмаганда? Көчөнүгө шыпырасың ал. Таза карма деген ал вообще шыпыр дегенге жатпайт да. Парковщик машинаны туура парковать этип кайра чыгарып бериш керек. Вот, функциональный обязанность ошол туурабы? Мыйзам чегинде аны ИИМ карайт да. Коопсуздук кызматы караштырат аны. МП тазалыкка только мыйзамдуу берилген жерлерге иштегиле. Кааласаңар, сиз мисалы директор катары айтам да, кааласаңар МП мындан кийин ушул эле темпте иштейбиз десе, могу мыйзамсыз жердин баарынан чыккыла. Мыйзамдуу жерлериңерди иште алып бара бергиле. Мүмкүн силер проект жазсаңар, эме бияк колдоп берсе, возможно дальше иштеп кеткиле. Бирок Ош базарда бүгүн бир дагы жеринде мыйзамсыз туруп, анан сиз азыр ушул турушуңузда аякта мыйзамсыз иш болуп атат да. Ошону сиз мындай юридический эме мыйзам чегинде түшүнүп туруп чыгып кетиңиздер. Жанакыга окшогон захватчик болбогула, мэрия захватчик болбош керек. Болбойт. Антен болсо айтпайм, бүт документтердин баары тең азыр БГАга бериптир. Мен буга келгенче булар бир такыр эле бир эчтекеси жок эле кишилерди айтып атат да. Например, могул кишилер барып иштесе, булардын эч бир кагазы жок, Булар болсо законго таянып, документтер даярдап атат. Ошонун ичинен 26-нын ичинен 5 уже колдоруна китептер бар экен. Калгандары на стадии да. Ошонун баарын алып. На стадии иштеткен болобу? Жок. Болбойбу? Болбойт. Бирок эмнеге бүгүн иштеп атат ошол? Муниципалитетчи ошонун баарын кадыр ИКЧПга өткөргөндө делечи, ошол кагаздар бүтпөйүнчө ал процесс эме болуп калат. Жок, андай эмес. Сиз директор катары мезге түшүндүрмө дагы берип коюңчу. Мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзгөнгө болбойт. Мынакей 2 жылдын ичинде 8 начальник кетиптир. Сиз мыйзамга кетип калыңыз, болду. Сизден талап ошол. Эми ошого жетишпей атпайсыңар, мына 2 күн болду. 2 күндүр жеткизгенге мынакей азыр баралы. Жүр баралы. Ош базарга. Полный жанагы эмелерин, бригадирлерин чакырыңыз, бошоткула. Мыйзамсыз жерлерди бошоткула. Мыйзамдуу жерде иш алып бара бергиле. Биз ал жерди наоборот туурасынан чагылдырып беребиз. Бирок мондай иш болбойт да. Анан биякта жанагы окшогон жарандар эмне үчүн тазалыкка окшоп пенсия алып, айлык алып, кийин соцфонд төрөлүп ушундай иштебейт. Ошол жагынан дагы бул мыйзамга туура келбейт да, баягындай договор деген сөзчү. Келип өзүңөр айтып беребиз анычы азыр. Келип жардам бергиле деди. Силер болсо бияка келип алды өзүнчө. Жок, биз бияктан прямой кураторуңарды чакыра алып келген жоксуңар, өткөндө сүйлөштүк жакшынакай. Келгиле, бой вопрос болсо ачыкпыз дедим. Мен бияка келип алып, бияка. Жок, биз мынакей бияктан деген вице-мэр бар экен, Сазыкулов деген. Биздин жарандар 2-3 жолу кайрылыптыр. Вопросторун чечип берем дептир. Биз ошого келдик. Ошонун негизинде сиздерди чакыра ал дегенбиз да. Келатканда эмне себеп, эмне талап коюп атканын билгеңер келсе бизге келбейттиңер. Алар Жок, биздин талаптарын уктук да. Мына Сазыкулов билет экен. Сиз жаңысыз да. Биз сизге барганда сиз айтасыз. Мен жаңымын деп. Специалисттерден болгон документтерин берип. Директор жаңы да. Сиз жаңысыз. Жашынакай документтерин окумасаңар, анан кийин талаптарына защит этсеңер да. Ошондо да мекеме 2019-20 жылдары бир тыйында пайда көргөн эмес. Тескерисинче шаар казынасынан мекемени өнүктүрүүгө деп 12 миллион 657 миң сом субсидия алып, анын 10 миллион 444 миң сомун кайтарып берген. Бул жерде 2 миллион 213 миң сом минуска иштеген. Айтмакчы, муниципалдык парковка дем алыш жана майрам күндөрү акысыз болушу керек. Бирок бул мүмкүнчүлүктү жөн кетирбей мекеме башчылары мыйзамсыз жагдайга парковщиктерди кириптер кылып келишкен. Бул жагдайдан улам жумуштан айдалып айыпка жыгылган парковщиктер бизге кайрылышты. Мен атым Салпиев Рахат Курманбекович. Мени каралай айтыңыз. Мен 2 жылдан бери Орсай базарында парковщик болуп иштейм өзүм. 2 жылдан бери бригадирсиз, Жок, бул 21-апрелде бул 2021-жылы бригадир болуп шайлашкан. Ата парков өзүм деле машина киргизип чыгарам, баягы
Анткени балдар мага акча чогултуп беришет, мен барып туруп банкка төгөм. Төккөн акчаны монтип квитанциясын Бул 1 жылдык квитанцияңыздарды ачып жатат. 1 жылдык отчет. Банкка төлөйсүздөр. Банкка төлөйбүз. Шоту бар. Анан бул жерде мен келгенден бери 4 директор алмашты. Биринчи башында биз деген 1,5 миң сомдон акча төкчүбүз башында. Анан директор чакырып, Вахтанг деген директор болгон убагында. Революцияга чейин. Ошол келип бизге баарыбызды чогултуп планыңарды монтуп санайбыз, андай кылабыз, ар бириңерге 5 миң сомдон айлык беребиз деп 10 миңге көтөрдү. Анан ошо боюнча 10 миңден төгүп келатабыз уш кезге чейин. Анан улам келген директор Айлык берген жок эч ким. Айлык эч ким берген жок, 2 жылга чейин. Айлыкты берген жок. Ошо боюнча баягы айтылган боюнча эле калды. Андан кийин бизге договор түзүп, силер мондай деп улам келген директор эме кылып, анан биз жана мыйзам түрүндө биз билбептирбиз. Суббота, воскресенье күнү нерабочий день экен. Мэра өзү чечим чыгарыптыр бу депутаттар. Анан жана красный день деп коет ба, кызыл күн деп. Ошол күнү да иштебегиле деп бизге айтылган. Бирок биз ага иштебейли, эс алалы десек, бизди мажбурлап директорлор чыгарып атты жумушка. Ошол калган 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи, 5-нчи күндүкүн, 4 күндүкүн банкка төлөйбүз. 6-нчы, 1-нчи күндүкүн директор алат, куратор алат келип. Анан башында биз билген жокпуз. Элдер бизди элдер аябай кыйнады. Үчөөбүз эмес, байке, буяка келип коесузбу? Бизди элдер аябай кыйнады. Жүрүңүздөр. Троих запустить, сиз кирбей болосуз. Кандай кирбей болосуз? Эмнеге кирбейсиз? Жок, вы троих өткөндө кирбедиңизби? Өткөндө чеч албайбызбы? Ал чогуу бердим да. 15 киши калды. Ачып койсаңыз. 3 киши. Троих запустите балдар. Урматтуу көрөрмандар, дал ушул байкебиз 178 миң сом айып салып коюптур ушуга. Жок, мурун 305 миң деген, эми 170. Азыр 305 миңден 170ге түшүрүп, 178 миң бүгүнкү күндө ушул байкебизге салык салып коюптур. Анткени бул кишилер ошол эле долиясын, акчасын директорго, ушуга окшогон Сазыкуловго окшогон бай манаптардын поведениясында жүргөндөй жетекчилер долия алып жүргөндүгүн тастыктап берип атат бул киши. Мэрияга да беребиз деп айтышкан да, аларчы биз ошон үчүн берчүбүз да, мына бизге талонду жада калса болот. Талонду дагычы жеткиргиле деп бир айга, мисалы мен бир айына 160 миң сом акча төксөм, бир айга 25 миң сомдук талон берет. Эл да бизге бербейт да мында, кана талонуң депчи. Биз эмнеге мында кыйнайт? Же айлык албасак 5 миңден деп ар бирибизге абышет эткен 5 миң сом 5 тыйын көрүлөбүз мына ушул кезге чейин. Мына азыр эле анан келсек эле баа вице-мэр келип туруп, болду, чечилди, кетти, директоруңар жумуштан кетти деп эле кайра эле бирөөнү коет. Азыр эле көп болдук. Ушул жерде адамдарга кайрылып эмне болуп атасыңар, кандай көйгөйүңөр бар деп сурап койгонго мындай бир анын эгасы жол бербей, мындайча айтканда керезендиги менен ызырынып буяка чыгып кетип атат да. Эми 3 киши киргиле деп. Өткөндө да 3 киши киргиледен 3 киши кирсе кайрылы болду, бүттү деген. Мына бул Ош базардан дагы бул жаран келип тур. Киргенде байке киргенде. Бирөөсү ушул киши болду. Баягы эмеде эмне деп айтып бердилер сизге? Неге макул болдуңар деп. Көчөгө чыкканда экөө наразы болгон. Сиз макулмун деп айткансыз да, булар чечет болду, кетебиз деп митинг тарайбыз депчи. Менин бир проектим бар болчу. Ошону көрүп туруп, ошону бүтүрөбөр байке. Ушуну бүтүрүп келсеңиз, сиздин көйгөйүңүз чечилет, проблемаңыз деген. Ошо менен мен аны эмнени бүтүрүп келдиңиз байке? Проектини. Кайсы проект? Мен өзүм ошо парковка боюнча проектим бар болчу. Өзүңүз ачам дегенсиз да? Жок, парковка ушу шаардын тыгынын жеңилдетишин үчүн жасалган проект болчу. Ошону байке бүтүрүп кел, жакты, мага жакты бул проектти. Бүтүрүп келди да, ошо менен 1 ай жүрдү, 2 ай жүрдү, өтүп кетти. Көрсө убакыт утуп атыптыр. Сизди алдап койгон. Азыркы Сазыкулов. Ооба, бүттү, андан кийин барсам бүттү. Парковка жабылат. Сиз кирген толку жок деп койду, ошо менен бүттү иштин баары. Саламатсызбы? Эмне болду? Эми вице-мэр Сазыкулов кабыл албай монча адамды күттүрүп, чакырып атпай, күтүп атпай, киргиле? Жок, азыр киргизбей атпайбы бизди. Урматтуу аппарат башчы, келиңиз мындай. Сүйлөшүп атпайбызбы? Киргизбесе киргизбейт.
Yok, siz bu жақта аппарат жетекшісіз бе бұл жақта мындай? Келсеңіз бұл жаққа. Мына көрдіңіздер бе? Бұл жақ қандай деп сөз айтты іштеле білмей қалдық. Бұл не деген мекеме бұл? Қандай ол? Кішіне күтіп тұрмыз. Адилет тұрып көрдіңіз, бағандан бері саған. Мен өзімде тұрамын. Мен айтып қоймын бәке. Мен өзімде қанша жарлам беріп отырсыз? Сіз жарлам берген жоқсыз. Тұрам? Жоқ, рахмат саған. Жетекшілердің барлығына қарап, мәселесін қарап беріп отырсыз. Айтып қоймын, үшеуміздер керексіздер, сөз тұрауын. Мен керек. Алдатып айттым, бізлердің бағандан бері ертең жұмысқа шығарса, өзіме сөйлесіп алып. Ошондан бері 15 күн өтті, азыр марш шығуға ақысы жоқ еді. Жүрөбүз. Анда камера қойған болса, кішіне күте тұрып аламыз. Ебе бүтсін. Чоғыл шығып. Анда 5 камера кіргізген қайда құлаққа тебейін деп тұр. Бұл кек қанша жолы 5 камера кірішкен. Укугу тепшелген жарандарға түшүндүрмө алуу үчүн биринчи вице-мэр Максат Сазыкуловго кайрылганыбызда макулдук берип, бирок иш бөлмөсүнө барып, окуяны соткага видеого жаздырып баштаганыбызда Караманча каршылык көрсөтүп баштады. Телефон уберите, пожалуйста, мы спросили вас. Байке. Древний маселе gelmezler. Пойдем по парковкам, вдвоем, пошли. Вдвоем вместе, biz zaten. Жүр. Ты блогер, я знаю тебя. Свой телефон убери телефон. Бизге заявление жазалып жатат. Искер, давай к тебе пройдем. Жоқ, сіз. Сен Артур. Сіз енді маселесін менген атады. Все. Думату вице-мэр. Опергруппаны вызовите. Если будем салып, опергруппаны вызовите. Я требую, чтобы вызвали опергруппу после этого. Нормально функционировать муниципальные предприятия не дают. Мэрияға биток салода. Заходите по парковкам, жүргін. Вдвоем. Келсеңіз? Не үшін сілер бүгін істе тұрсаңыз парковкаға? Бүгін не үшін? Мэрияның тоқтамы бар. Шарықтыңыз. Емне үшін? Мен журналистмін. Емне үшін сілер бүгін нерабочий күні Сіз маған допрос болмаңыз, мен байкелеріммен сөйлесіп, мен потом буду, да. Емне мәселені шешіп беріңіз. Емне шешіп беріңіз. Сіз жақсына сөйлесіңіз. Жоқ, қойсаңыз? Жолдаш бітсемен. Емне мәселе? Сіз андай даяз қыл бар? Жоқ, жаңа директор ал дедіңер, хорошо. 1 январдан баштап бесплатно ол парковкалардың бардығы. 1 январдан баштап бесплатно ол парковкалардың бардығы. 15 күн демек істей жатпайсыздар. Неге бұл кişiге 178 мың сом айып салыптарlar? Парковкадан 170. Бұл қарапайым бейшара кişiге бірінші 170 мың сом айып салыптарlar. Siz заявление бердіңіз ме? Сіздерге екі жол жазбадық па? Емне заявление жаздыңыз ма? Мына ксерокопия копиясы тұратын заявление бар. Жоқ, мына көріп olmayız. Жоқ, көшерде ме көріп? Пойдем, нет, я на улице не собираюсь разговаривать. Жүрсің? Байке, жүрсің? Жоқ, сіз маған көріп Биздин суроолорго жооп берүүдөн жаа бою качкан жолдош вице-мэрдин мынчалык каршы болуусуна эки себеп болушу мүмкүн. Биринчиси бул биринчи вице-мэрлик кызматтык даражасына абдан чиренип, эч кимди тоготпой калгандыгы, шаардыктардын каражатына айлык алып, вице-мэрлик кызматты татыктуу аткарып берүүнү унутуп калгандай. Экинчиси, че бул вице-мэр көтөрүп жаткан коррупциялык жолдорго тиешеси бардай. Давай чыккыла мен руководитель аппарата. Жоқ, сіз ел менен келіп отырсыз. Ел менен. Ел менен мен сіздердіген. Байке, кірбегілі. Баса, президенттин дал ушундай чиновниктерге кайрылуусу да суу кечпей калгандай. Сен Артур жигит. Кечеле президент мындай деп айткан. Не кылып атасыз байке сиз? Кол көтөрбөңүз андай. Кол көтөрбөңүз байке. Кирбе байке. Мейли, биздин ишмердүүлүгүбүздө качкан чиновниктерди дала эле көргөнбүз. Сазыкулов болбосо мэриядагы башка кызматкерлер менен деле маселени ортого салып чечип алмакпыз. Бирок бул окуя башка нукка бурулду. Урматтуу көрөрман, бул видеого маани берип карап туруңуз. Бул жерде вице-мэр күч органдарына бизди жоопко тартуу үчүн арыз жазганы кетип жатат. Тергөөчүлөргө берген арызында биз анын жакасын айрыптырбыз. Бирок бул көрсөтмөсү кызылдай жалган экендигин колубуздагы видео тастыктамалар далилдеп турат. Бул боюнча учурда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Мен сіз назначение қылдым ба? Biz onu айтпаймыз, мақұл, орнына тұрасыңыз. Қанша болды? 15 күн болды мына. Қайда?
жаңы директормен Siz de aytın ordunuzda turasınız. митинг кылбагыла давай деп өзүңөр айтпадыңар. Yok, men ordunuzda turат деп ayttım isti. Анда ордума турушпайлы го энди макул энди. Чече албадым. Бул кишилер эмне кылат эми? Урматтуу вице-мэр, кабыл алып койбойсузбу? Мына эл көчөдө турат. Сен де айлык албасак, бир сом акча албасак. Сен деле турат да дос. Эмне кылат бул кишилер? Поехали. Я биякта дагы толтура киши бар. Парковкадан келген байке. Сөзүн укпай койсузбу эме? Акча экен. Мэрия жер пайдалануу мыйзамдарын бузгандыгы, муниципалдык ишкана мыйзамсыз пайдалангандыгы жана ошол жерде мыйзамсыз коммерциялык багытта ишмердүүлүк жүргүзгөндүгү, Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилбеген тариф менен парковкага деп мыйзамсыз 3 жылдан бери шаардыктарды алдап келгендиги, мэрия парковщиктерге эмгек акысын төлөбөй эмгек кодексин бузгандыгы, салык кодексин одоно бузгандыгы, ККМ аппаратын колдонбогондугу, мекеме парковкага деп иштетип келген жерлерде жол эрежелери одоно бузулуп, иретке келтирүүдүн ордуна тескерисинче одоно баш аламандыкты жаратып жаткандыгы. Эми баарын тизмектеп айта турган болсок тилибиз курга чудай. Жыйынтыгында шаар казынасына олуттуу жоготуулар келтирилип, мыйзамдар одоно бузулуп, ага шаар бийлигинин кызматкерлери катышып жатканда, мындай жагдайды коррупция деп атабаганда эмне деп атайбыз? Башкаларды миллиондорго кустуруп жаткан укук коргоо органдары буларды да канчалык кустураарына назар салып күтө туралы. Саламатта болуңуздар.